Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar. Assalamu alaikum. Bizden görüşülür. Özgön jirgesindebиз. Medet akanın janındabыз dostlar. Bugün bir ayabay çoğ at çıgat. Medet akanın bir çoğ atın görsetebиз. Medet aka, assalamu alaikum. Tinchsizби aka? Жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. İşler болтабы? Аллага шүгүр. Ден соолугуңуз кандай aka? Аллага шүгүр. Жылыш барбы? Мындай көтөрүлүп кетип атасызбы aka? Жакшы, рахмат. Жакшы aka. Өткөнкү 5Б чыгардыңыз эле. Не болду aka ошо 5Б? Жакшы бейлер чыгардыңыз а? Аллага шүгүр. Биринчи жолу бей чыгардык, почти. Мурун бир жолу бир чыгаргам. Жакшы. Туугандарга кетти. Казак туугандарга. Казак туугандарга. Оптом эле кеттиби? Оптом. Бирок жакшы сонун бейлер эле а? Жакшы бейлер. Келишкен. Өзүңүздөн дагы сураштыбы? Ооба, дагы сурап атышат, дагы бир жерден да бейлер көргөм. Эми ошонун акчасы үйдүрөөк болсо, дегенде түрмөнүрөөк болгон болсо, чыга турган болсо, алып келебиз. Күчтүү бейлер алар дагы. Күчтүү бейлер. Боло турган бейлер а? Бүгүн чоң ат чыгарам дедиңиз ака. Ооба. Бул ат боюнча бир сурайлы. Бою канча чыгат? Жанына туруңчу ака. Мен өзүм 170 миң. 170. Аздан. Бул бени көр. Атты көр. атты. 175 чыгып калабы дейм. Ооба. Кеми 175 чыгат. Кеми 175. Алдында бик бар. Бул ат өтө чоң экен. Кандай порода ака? Бул өзү Польша. Польша сласка. Сласкадан. Документтери барбы? Документи жок. Документи жок. Бул өзү негизи 2-3 жыл мурун келген бул Польша. Быйыл үйүрдө жүрдү. Үйүргө коюлду. Жайлоодо жүрдү. Элде. Ошон үчүн эти да сүйүүраак. Азыр ошондо толо элекпи бул Польша дагы? Толо элек. Бул толгон болсо вообще Динозавр болуп калат дейм. Генерация болуп калат. Польша. Жыл жашы кандай? Жашы 3 жаш, 6 жаш. 6 жаш. Улакка чапса болобу? Улакка ушул бир аз не болгон. Эми бул негизи бул досумда турган. Аны деген аттары көп эле. Муну да бирик көрүшкөн. Несин көрүп эле. Улагын. Кириш чыктанын. Анан була тукум алайлы деп үйүрдө болду. Ошондо улакка чабылдыбы? Ток этер жери. Чабылды. Өтө кыйналган жок бирок. Өтө кыйналган жок. Эми негизде булар эки асыйдан бери да сөйгө катат да. Азыр не кылбай эле тукум алайын деп үйүрдө жүргүзүп. Бейлерди токтотту чекеден. Эми баардыгын токтотту, баардыгын карады. Эми калган Алладан. Ооба. Баардыгычы. Анан бирок нелери жыболор, аттын неси, чуркаштары жакшы. Жакшы, Жаша чуркайт. Эми куюн аты куюн эмес да. Куюн эмес. Эми бул сөлөкөтүн көрүп турбайсызбы ака? Чоңду карасаңар. Чоңду. Мына достор. Кан бир бастырып койчу нары бери көрөлү. Чоң ат. Кличкасы барбы ака? Кличкасы жок. Кличкасы жокпу? Эми алган адам кличка кылдык да. Бул чоң аттын кличкасы кандай эле жок экен ака? Бирок эмнеде? Аттын нелери оң жак, сол жакка баш элпектиктери аябай жакшы. Аттын мындай мойнун көтөрүп жүрүшү, а? Ушундай кылчы дагы бир. Мына, бандар. Совсем чоң ат экен. Келип бул аттын чоңдугуна дагы маани бересиздер. Өзүнө сөөгүнө жараша жеңил да. Өзүнө жараша жеңил, а? Чуркашы. Туяктары кара, туяктары. Папак туягы эмес. Жооштуктары чака. Жооштары жоош жаныбар. Жооштугу жоош. Тиштебейт, теппейт. Жок, андай жаман жактары жок. Андай жаман пейилдери жок, а? Жок. Атта ичине багуу керек. Багуу киргенден кийин бул негизи башка сена. Муштун аттары бул башка сена. Аз сенасын айтпай кой туруң ака, биз аркасын тартып көрөйүн, а? Бир бастырчы кам. Чуда, а? Аябай жүйө. Мына. Аттын арт жагы. Ушундай чоң ат алам деген биздин көрүүчүлөр бул атка кандай кайманат ыйгарса болот? Сиздер да бир өзүңүздүн оюңуздарды жазып калтырыңыздарчы достор. Ошого жараша кимге насип кылган болсо, ошо жазылган, ыйгарылган кайманатты коюп тургандар. Ошо үйдөн келгенден бери кыймылбай турат да, эмесе чабып деле көргөзмөкпүз. Аз чабыштын кереги жок, а? Чуркаш жакшы эле. Жакшы дейм. Бул чоң аттар да, чоң топтун аттары булар. Şu bir 500-600 attın ortasında tura turgan atlar da ekmişler ha? Ova, kamçı suyup canlar. Kamçı suyup. Yemi bağısını aytın. Bağısını kança dediniz? Bağısın 15 bin dolar koyduk. 15 bin dolar? Dolar. Kemi bolu aka? Onu süleşiyoruz yani. Süleşse bolu da?
Onlar atты келесіздер, көріп ұшыл. Bağ verip 15.000 dolar dese айтылған bağға hiç kim satқан емес екен, ha? Кеміз сұрайды. Аттың üstін daha göreli. Üstü қандай екен? Толы. Атандар 15.000 dolar, boyu 1.75. Ушул жерде қашқа Польша жылқысы, Сласка жылқысы қойылып атат. Bunu hazır misal biz 1.75'le de koyutmayın böyle. Aldığında pilus da öz negizi. Çoğun eкен bırak ha? Attın bırak. At hazır özünün etinde emez. Ortadan ıldı at. Et için. Uyurdan gelgen üçün. Ova uyurdan gelgen üçün. Anam şunun için de bu kısas 10-15 gün Türk kanatlı kare çağırırken bol boyut da 15 gün menet ketip kalat da. Aman da görgöz negizde. Bırak bargan жерде uyat kılbayt da öyleyim de. Toqa alasak ha? Бұл денсаулығы қазықтар таза бака? Niyet таза. Тара бар. Таза. Ишіген жерлері жоқ. Hazır atını salıştırmalı mı kavurga arıqtat. Ama аттың мүшесі жақсы екен, ha? Çoğunluğu. Мына қапталды аты. Басыршы. Мына туғандар. Жерде қашқа медет тақсырдың аты ұшыл болды. Мына туғандар, ошентип бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз соңуна чыгып баратат. Кандай элдерге бир айтып койчуган сөздөр бар беле? Элдерге ошол кече күнү булатты дагы турду эле. Бирок булатты сата турган эмес эле. Сошун зарыгы сатылып аткан ат. Зарыгы. Чындыгы булат инелерим аты. Мен бир досумда турган ат инелериме келип калган. Бул сошун бул өзү негизи башкача ой менен алынган ат эле. Еңчеге да бар, булакка чабабыз деп. Талаш болуп атып келген ат өзү. Ат эми жакшы нерсе болсо, малың болсо сатылат да. Малың болбосо зарыгасың. Ооба. Ушун сатылып аткан ат. Келип көрүшсө болот, жанынан минип көрүшсө болот. Ошол калган жактарына ушул аттын главный дух жакшы да. Жүрөгү ток. Жүрөк ток. Кулат о келгенден бери билем мен бул аттычы. Ошодан келгенден бери билем. Ошол эл журтка не демекчимин? Тынчтык, амандык тилейм. Насип кылган алат, насип кылган албайт. Ооба. Баягы жерде Саматтар көп сөздөр сүйлөптүр. Уктуңуз ошол көрдүңүзбү? Саматтар деле мамиледе агайдылербиз. Эми бул бала дагы эмне бала да? Канайсам. Резкий бала да. Эми көп сөздөрүнөн эмне кылгандыр эми? Эми не демекчимин? Бар элдерге сабырдуулук тилейм. Чындыгы Самат айтмакчы. Ат саткан күнөө эмес. Эми көңүлү тура келсе алыш керек, көңүлү турбаса албаш керек. Анан кече онда көп сөз жазганын кереги жок дең, а? Андайдын көп сөз жазганын кереги жок. Кээ-биркилер көтөрөт. Бардыгы мага окшош эмес, учпай эле кала бербейт. Эми жашта. Анан кече бет чыгарганда да айтышыптыр. 80 миңден токмокто келсең алып берем дейт. 80 миңден болсо кот ошондой бел болмосо КамАЗ менен айдай бер, мен жакачы. Мен алам. 80ден эмес 90дан алам дең. Анан экинчиси анан баягы Польшаны чыгардым го. Тунанда. Ал дагы ушул турат, баазы жетишпей турат. Насип кылган алат. Бул жерде базар чыкканда да кете бербейт. Кээ-биркиде кетет. Кээ-биркиде турат, кээ-биркиде жетпей калдым деп ойлойт. Айтат атпайбы, бул жерде сизге секунд аркан часаган жетпей калчу эле дейт. Жок. Ал сизге насип кылган болсо жетпей калса, насип кылганда малат. Анан баардык элге ынтымакчылык тилейм. Ушундай көрктүү, пешенелүү, нурлуу ушундай аттардан баардык үйлөргө насип этсин. Айтканыңыз келсин. Жылкы жаныбардын ниети жакшы. Зикир салат. Үйдө берек болот. Анан мына бул атты дагы bunday аттарды сурагандар аябай көп болуп аткан. Основной Ташкент жактан 1.75ден бийиги депчи. Мына чыгардык, таза ат. Эч нерсеси бузулуп элек. Бала да бул дагы азыр. Алдыда келечек алдыда да болот. Келечек алдыда да булар. Булар өзү негизи Польша нелер булар кечирээк жетилет да, биздин кара байрак окшоп, кышты жаңа синдерге келишип калбайбы. Булар потому что сөөктүү, сөөк катыганда гана жакшы нерсе жетилет да. Булар сөөк катышканда өсөт да булар, только. Өсөт. Азыр мисалы мынанычы эт толгон болсо эле автоматически 5 см орол ойнойт. Эт көтөрөт да. Булардачы бул башка семиз малда вообще көркү бөлөк болчу. Үйдө жүрүп
Үйдө 18 20 ашып беге коюлган булчу. Ошо тынчтамандык тилейм барыңыздарга, ким көрүп аткандарга ынтымактуулук тилейм, жакшылыкта жолугушайлы. Ассаламу алейкум, рахматулла, баракатулла. Рахмат ака. Базарыңызды өрсүн. Көрүшкөнгө чейин туугандар.